Саламатсыздарбы, урматтуу адабият сүйүүчүлөр. Ободо залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун Кыямат романынын 3 бөлүмүнүн 2 чыгарылышы. Гүлүмкан Кенжешти алдап соолап эркелетип жатып, зорго уктатты дагы өзү уктабай күйөөсүн күтүп отурду. Мына азыр келип калыш керек. Аңча короодон иттер жабыла үрүп калды. Гүлүмкан ийнине жылуу жолукту жаба салып, терезеге барып үңүлө карады. Кош жарыгы коюу түндө жаратылган газик туутка коюлган койлор турган чоң кашардын жанына келип токтоду. Гүлүмкан Бостонун кабинадан чыкканын, коштош бешикти жапканын, машина шарт кайрылып жөнөп кеткенин көрүп турду. Ал күйөөсүнүн шыр эле үйдү көздөй жөнөбөсүн билет. Бир жактан келгенде анын адаты алгач сарайларды, кашарларды, жем чөп турган бастырманы бир сейра карап, түнкү кароолчу кудурматтан күндүз эмне болду, кандай болду, өлүм жокпу, козу салгандар жокпу, канча козу туулду, мунун баарын сурап чыкмайынча үйгө кирбейт. Күйөөсүн буусу булоолонгон ысык тамак, жакшы демделген чай менен, мындай чайсыз жашоо Бостонго жашоо эмес, тосуп алуу үчүн мешке мурдатан камдап койгон жыгач отундардан салып, отту тутандырып коюп, Гүлүмкан күйөөсүнүн дабышы качан эшиктин сыртынан угулаарын күтүп кулак салып. Азыр кичинекей Кенжеш сууктан келген атасынын муруттары бетине тийгенде, кандайча төшөгүндө чукуранып, эрдин чуп эткизип алаарын элестетип отурду. Мындай күндөрү Бостон баланы өзү жаткызып уктатчу. Анын астында аны менен алпурушуп бир топ отурчу. Кээде мешти лапылдатып жагып, үйдү жылытып, эшик терезенин баарын жаап туруп, дагарага салып киринтип да жиберчү. Кошуна жашагандар Бостон жашы өйдөлөгөн сайын баласы ак болуп баратат деп эсептешчү. Мурда балдарынан да иштеген ишин жакшы көрчү. Ал балдар эми өздөрү бала чакалуу болуп, кээде эле келип кетишкени болбосо, өздөрүнчө түтүн булатып жатышат. А кенже бала баарынан сүйкүм, атене эң кичүүсүн жакшы көрөт. Анын баары туура дечи, бирок Бостондун Кенжешке айрыкча үйрүлүп турганынын чыныгы жана оор себебин Гүлүмкан билбегенде ким билет? Эрди катын болобуз, ортобуздан эркек бала төрөлөт деп, Бостондун да Гүлүмкандын да үч уктаса түшүнө кирбеген. Эгер Эрназар ашууда кырсык болуп өлбөгөндө, анын эле артынан Бостондун аялы Арзыгүл дүйнөдөн кайтпаганда, эч качан мындай иш болмок эмес. Экөө тең өткөндө эскербөөгө аракет кылат. Бирок ошол эле учурда экөө тең ичтеринде өткөндү ойлобой кое алышпасын билишет. Ушундай шартта бала экөөнүн ортосун бириктирип, тагдырлаштырып турган. Экөөнө бирдей таандык данекер болуп берди. Эрназар өзүнчө бир жерде каза болсо да бир жөн, Бостон ашууга жол салчумун деп баратканда, жан дооч болуп кошо баратып, Бостондун көз алдында муздун жаракасына түшүп кетип өлбөдүбү? Бостондун жан дүйнөсүндөгү ошол оор өксүк өкүнүштү бала гана жубатып калды. Өлүмдүн ордун туулуш гана толтурат деп, эзелтен ошон үчүн айтылып калат турбайбы? Сырттан Бостондун кадамынын дабышы чыкты. Гүлүмкан лып ордунан туруп, күйөөсүн каршы алып, бутунан өтүгүн чечишип, колуна унчукпай суу куйду. Сүйлөгөн жок. Сөз ананыраак чай үстүндө башталат. Бостон кеп салаарда, эми дүйнөдө эмнелер гана болбойт, ошондон ук деп алмайы бар. Ошентет дагы анан эмне көргөнүн, эмне жаңы нерсе укканын шашпай айтып берет. Мына ушундай учурлар айрыкча өздөрү гана отурган учурда экөөнө тең жагат. Жакын кишилердин өздөрүнчө сүйлөшкөн сөзү алардын тааныш пристаны сыяктуу. Кай жери тайыз, кай жери терең экенин жакшы билишет. Экөөнүн теңесинде Арзыгүл өлгөндөн кийин бир жыл өтүп, ашын беришкенден кийин экөө акыры баш кошууну чечишти. Гүлүмкандын үйү Көл калаасындагы поселокто эле. Бостон тоодон ошо жерге түшүп келди. Атты мамыга байлап коюп, айылдык автобуска отуруп,
Биринчи рет жанаша отурушканга эл көзүнөн тартынып, райондогу ЗАГСка келишкен. Айерден керектүү кагаздарына ылдамыраак кол кое салып, ылдамыраак чыгып кетүүгө шашышкан. Анан автобуска кайра отургулары келбей, көчөдөн тааныш кишилерге көрүнүүнү каалабай, көлгө чейин жөө барып, андан ары жээк менен жөө кетишкен. Күздүн жаан чачынсыз, шамалсыз күнүндө ысык көл көк-көк, таптаза болуп бейкут жаткан эле. Ошондо көл кылаасында тигилген анча бийик эмес токойчону аралап кеткен жалгыз аяк жолду баратып, бостон жээкте байланып турган эки каякты көрүп токтой калган. Майда толкун каяктарды акырын термелтип, алардын алдынан суунун кумдуу түбү көрүнүп турган эле. Ошондо бостон бир сөз айткан. Карачы, айланабызда тоо, суу, жер, турмуш деген ушу. Мына бу эки каяк экөөбүз сыңары. Толкун бизди кайдалып жөнөйт, көрө жатабыз. Эмне окуя, кандай кайгы баштан өттү. Анын баары тирүү болгондон кийин биздин көкүрөктө кала берет. Эми экөөбүз бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, дайыма чогуу бололу. Мен болсо карылыкка баш коюп баратам. Кышта 49га чыгам. А сенин балдарың али жаш. Окутуп чокутуп дегендей, орунучу калдырыш керек. Кеттик, жолго чыгалы. Балыкчынын кызы болсоң дагы малга көнүп калдың. Дагы да кайра малга, тоого барасың. Бу жолу тагдыр сени менен алып баратат. Менин да жалгыздык жаныма батып кетти. Күлүмкан эмне үчүн экенин өзү да билбейт. Ошондо ыйлап жиберген. Бостон аны көпкө сооротуп турган. Кийин экөө жалгыз отуруп, жан сактоо, тиричиликтин жайын сүйлөшкөн кездерде Күлүмкан ошол көлдөгү кош каякты көп эстээр эле. Ошондон улам жакын адам менен сүйлөшүп отуруу ага көндүм. Тааныш пристанда тургандай туюлчу. Бирок бул жолу ал күйөөсүнүн кандайдыр бир нерсеге кабатыр экенин сезе калды. Үйдүн кире беришиндеги үлп-үлп эткен лампочканын жарыгында залкайган бостон бою узун аялы ийиненен келет. Сүлгүнү тоголоктой кармап, кара жумуштан небак долдоюп, катуу болуп бүткөн чоң колдорун атайлап, аарчып-аарчыбай шашпай турду. Сөөктү ээги ого бетер салаңдай түшкөндөй. Күнгө күйүп, шамалга тотуккан жүзү карайган жезиреңденип, кызыл күрөң тартып, жүлжүйө тиктеген көк жашыл көздөрүндө бир нерсеге нааразылык бар. Эмне болуп кетти? Колдорун аарчып бостон түз эле балага барды. Өз колу менен жасаган жыгач керебетинин жанына чөгөлөй калып, шамалга тууруккан эриндери менен уулун өөп, эркелете кобурап, кенжештин өпкөндү сезип, уйкусунан чукурана түшкөнүн көргөндө жылмайып жиберди. Тамагы чеберерде. Мен жокто биерге Базарбай келип кетиптир го. Кудурмат айтты, деп бурук кетти. Бу жакшы жөрөлгө эмес. Күлүмкан муну башкача түшүнүп, кыпкызыл болуп кетти. Териккеннен эмне айтаарын билбей калды. Кел кою жок эле үйгө баары тапырап кирип келишти. Бөлтүрүк көргөзүп электешип, эмне кылайын анан? Кенжеш дагы бир жактан кызыгып ойноп, эмне кылам, чай бердим. Мен аны айтып аткан жокмун. Келиптир да кетиптир. Анда кеп жок. Бирок менин жүрөгүм сезип турат. Бу жакшы жөрөлгө эмес. Бөлтүрүк кармап алыптыр. Анын эмнеси жаман, деди Күлүмкан. Күйөөсүнүн эмнени айтып жатканын түшүнбөй. Карышкырларды сен өзүң деле атып жүрбөдүң беле? Мына өткөн жылкы карышкырдын териси. Ийин келтирип ийлегенбиз. Илинип турат. Илинери го, илинип турат, деди Бостон. Аялына бошогон чынын суна берип, айтканыңда калет жок. Карышкырды менин дагы аткан учурум болду. Бу дүйнө өзү ушундай жаралган экен. Адам деген адам, карышкыр деген карышкыр. Экөөнүн өзгөчө мамилеси бар экен. Эмне кылабыз? Бирок мен эч качан карышкырдын үңкүрүнө кол салган эмесмин. А Базарбай кара мөртөс, арамза, бөлтүрүктөрдү ала качып, карышкырларды жиндентип таштап кете берген турбайбы? Бу бизге жасаган иттик эмей эмне? Карышкырлар ушу тегеректе жашагандан кийин кайда кетет? Алар эми өч албай койбойт. Көздөрү күйүп эле зорго турушкан болуу керек.
Муну укканда Гүлүмкан селдее түштү. Ал ийинине түшүп кеткен чачын оңдоп, аялдарча шыпшынып алды. Ата-анага түгөн айя, бул оңбогур биздин кыштоого кайдан темселеп келип калды эле? Үңкүргө тийип эмне кылат? Көзү ачыла элек бечараларга боору деле оорубайбы? Карга баласын аппагым дейт, баласы үчүн кай жаны бар жанын бербейт. Жанараак муну ойлобогонумду карасаң, эми менин башым катып атат, деп көңүлү тынчыбай өз оюн улады Бостон. Бу кайсы карышкырлар болду экен? Так ошо ооп келгендердин өзү го дейм. Кудурматтын айтканына караганда карышкырлар Базарбайды Башат Капчыгай тараптан кууп түшүптүр. А тарапта эмнеси бар? А тарапта башка жактан ооп келген Таш Чайнаар, Акбара деген эки карышкыр бар. Базарбайды куугандар ошолор болбого эле деп атам. Ой койчу тамашаңды. Гүлүмкан каткырып күлүп жиберди. Карышкырларды качантан бери ысымынан чакырып калгансыңар? Кайдагы тамаша? Мага тамаша болуп отурган жери жок. Биз ал карышкырларды билебиз. Бердеги карышкырларга окшошпойт. Көргөн кишилер бар. Жалына эч ким бет келе алгыс, күчтүү жуп. Капканга түшпөйт. Аңдып жүрүп ата албайсың. Теги шүмшүк Базарбай акылы жогара кеч. Так ошолордун үңкүрүнө туш келип, тукум курут кылып кеткенин карабайсыңбы? А сен карышкырлардын аты болобу деп таң каласың. Дөбөтү Таш Чайнаар, айгырды көтөрүп урган күчтүү карышкыр. Канчыгы Акбара. Ана башы өтө акылдуу, амал айлалуу жаныбар. Акыл менен күч бириксе кандай? Булардын өзгөчө коркунучтуулугу ушунда. Кой баланын атасы, айланайын. Тамашаңды кой. Мени тим эле баладай көрөсүң да. Мыйыгынан күлүп койду Гүлүмкан, эч ишенген жок. Тим эле алар менен кичинекейиңден чогуу өскөндөй сүйлөйсүң, ушуга ким ишенет? Бостон да, ишенбесең эмне кылайын дегендей мыйыгынан жылмайды. Бир аз ойлонуп туруп, аялынын көңүлүн тынчытып коюуну чечти. Болуптур эми, деди ал. Баары болбогон сөз. Мен жөн эле сага эрмек болсун деп айттым. Кел, төшөк сал. Түнү ооп баратат. Таңында эрте туруш керек. 2 күндөн кийин калың туут башталат. А кээ бир койлор, айрыкча 2 3 эм туугандар, түндө же таңга маал тууп коюшу мүмкүн. Ошентип алар жарыкты өчүрүп, төшөккө жатып алгандан кийин Бостон уктаар алдында ал тез эле уктап кетет. Райондо чогулуш болгонун, чогулуштагы азыркы жаштар эмне үчүн мал чарбасынан качат, кандай кылабыз, эмне кылабыз деп баягы эски маселени дагы бир ирет талкуулашканын бир аз айтып берген соң, так ошо маалда эшиктен атчаң кишилердин дүбүртү угулду. Гүлүмкан төшөктөн ыргып туруп, ич көйнөкчөн ийинине жолук жаба сала терезеге барып үңүлдү. Мылтыкчан 2 адам чоң кашардын жанына келип аттан түшүп жатышкан экен. Өзүбүздүн эле Рыскул менен Марат, деди Гүлүмкан. Базарбайды узатып кетишкен, келишти. Келе соолор деп кобурады Бостон. Ошо менен уктап кетти. Гүлүмкан уктап кете алган жок. Колдон жасалган керебетинде жаткан уулун жылуулап жапты. Качан болсо уктаганда үстүндөгүсүнүн баарын тээп таштап, ачынып калат. Жаап отуруп жадайсың. Айрыкча уйку басып, карайлап турганда айлан кетет. Бирок азыр уйкусу келген жок. Ушундай бир чаручкандай күн болду. Баарын кылган Базарбай. Каргашадай болуп кайдан келе калды? Элдин баарын дүрбөтүп. Мындай нерсе Бостонго тим эле бычактай тиет. Бостон өзү ушундай адам. Чууну, ополоң тополоңду Базарбайга окшоп уят сыйытын бетинен небак сыйрып таштагандарды жаман көрөт. Албетте Базарбайда аны жакшы көрүп турган жери жок. Бостондун иши өйдөлөгөн сайын көрө албайт. А ишти өйдөлөтүш үчүн канча эмгек жасалып, канча тер төгүлүш керек? Аны менен Базарбайдын иши жок. Мына таңазардан тургандан алпуруш баштайт. Каш карайганга чейин ошо баардык ишине өзү катышып, өзү башында турушу керек. Гүлүмкан терезеге келип, ак булаңгыр түнгө тегилди. Ай төөркөш тоолордун үстүнөн жаркырап тийип, жылдыздар дагы бири калбай асман толу өзгөчө балбылдап, нур чачыратып турган экен. Таңга маал ай батып барат. Жылдыздар да өчөт. Бирок азыр түн ортосунда.
Ай так ушинтип толукшуп, кебелбей, кемебей, түбөлүк тура берчүдөй сезилди. Тоо түбүндөгү мемиреген тынчтыкта короодон обочороок турган движоктун гана көнүмүш үнү угулат. Көпкө уктап кеттиби Гүлүмкан? Же жаңы эле көзү илингенби? Айтор уйкусу арасында иттердин абалап үргөнүнө аралаш кандайдыр бир созолонуп улуган үндү эшиткендей болду. Катуу уктап бараткан экен, аргасыздан ойгонду. Эми карышкырдын жерден көккө жетчүдөй буулуккан үн менен оор созолонто улуганын даан укту. Уккандын дене боюн дүркүрөтөт. Гүлүмкандын жүрөгү шуу дей түштү. Сезими дүрүлдөп, күйөөсүнө ыктап, жармаша калды. Бирок карышкырдын улуганы эми угуп турууга чыдагыс бир өксүгөн өкүрүк ыйга өтүп кетти. Жаны жай таппай кыйналып, тамырлары сыздап жатканын жырткыч ушул буркураган үнүнөн чыгарды. Айтпадым беле Акбара, деп уйкудан улам киркирей түшкөн үнү менен Бостон. Ошо замат башын жаздыктан шарт көтөрдү. Кайдагы Акбара? Гүлүмкан анын эмне экенин түшүнгөн жок. Карышкырда, канчыгы, деди Бостон. Анан тыңшай калып муну айтты. Таш чайнардагы кошулуп улуп атат. Көрдүңбү? Букадай өкүрүп атпайбы ошо? Демдердин иштерине катып унчукпай калышты. Арманга өкүткөн, ыйга толгон жапай үн кайрадан уч кыйырсыз түндү жарып, абага созолонду. Бул эмнеси? Эмнеге болуп атат? Гүлүмкан кооптонгондой сурады. Эмнеге дегени кандай? Баланын күйүтү оңойбу? Унчукпай калышты. Жок жерден балээ жармашты. Бостон өкүнүштүү сөгүндү. Сен жата бер. Бала ойгонуп кетпесин карап тур. Коркпо. Эмне коркосуң? Кичинекей баласыңбы? Эмне кылалы эми? Түбүбүзгө келип, эне бөрү улуп отурат. Бөлтүрүктөрүнө ыйлап отурат. Мен барып кашырлар кантип атат, карап келейин. Ушуну айтты дагы, ал шаша-буша кийинип, жарыкты өчүрбөй туруп, кире беришке чыгып, өтүгүн кийип, кайра кирип жарыкты өчүрүп, сырткы эшикти беките жаап чыгып кетти. Анын айнектөөнөн өтө бергенде бирдеме деп сөгүнүп баратканы. Жайсан, жайсан деп итти чакырганы. Анан баскан табышы алыстап кеткени Гүлүмканга угулуп турду. Аңгыча канчык бүрүнүн дагы созулонуп улуганы, аны дөбөтүнүн күркүрөгөн жоон үн менен коштогону угулду. Алардын улуганында оттон суудан кайтпай турган жангештиликтин күчтүү деми өксүгөн ый менен алмашып, кайрадан ачуу каар, жалдануу. Асман ай катырылып, ал кайра аянычтуу өкүнүч, суранычка өтүп жатты. Адам баласы муну чыдап угуп турушка мүмкүн эмес эле. Гүлүмкан кулагын алаканы менен жаап, карышкыр үйгө качырып кирип келчүдөй туруп барып эшиктин илгичин иле салды. Жүн жоолукка оронуп турса да, сууктан титирегендей муун башы калтырап төшөгүнө келди. Эмне кылаарын өзү да билбей калды. Карышкырлар дагы улуп, баланы ойготпой эле деп ошондон чоочулады. Баарынан да корккону ушул эле. Кенжеш ойгонуп кетсе, айлана тегеректи жаңырткан бул кош үндөн жүрөгү түшүп калбасын деди. Карышкырлар улугандан улуй берди. Алар мына ушул эле жерде турушкандай улам бир жерге жылып, айланып тегеренип басып жүргөндөй туюлат. Аларга жооп кылып иттердин арсылдаган, же алыска каңшылаган үндөрү угулуп атты. Бирок короонун сыртына чыгууга бирөө дагы дааган жок. Капыстан мылтыктын кулакты тундурган үнү тарс дей түштү. Анын артынан дагы атылды. Бостон менен кароочу Кудурмат карышкырларды сестентиш үчүн мылтык атып атканын Гүлүмкан түшүндү. Ушундан кийин тынчый түштү. Иттер басылды. Карышкырлардын улуганы да басылып калды. Тынчысынчы деги. Кулак мээни жеп жиберди деп жеңилдене түштү Гүлүмкан. Ошентсе да жан дүйнөсүндөгү дүрбөлөң басаңдаган жок. Ал уктап аткан кенжешти көтөрүп, өзүбүздүн койнубузга уктасын деп төшөктүн ортосуна жаткызды. Аңгыча Бостон дагы келип калды. Уйкуну бузду. Атаңа наалаттар, деп ачуулана бурк этти ал. Карышкырларга, иттерге,
аларга байланышкандардын баарына таандык кылып. Доңуз экен да Базарбай, доңуз экен. Төшөккө кире берерде ачуулан айтты. Гүлүмкан тышта эмне болуп атат деп сурап, күйөөсүнүн тынчын алгысы келген жок. Ансыз да карышкырлар түн уйкусун бузду. Таң атып атпай куроодо болушу керек, кеч туруп калат деген мында болбойт. Бул андай чабандардан эмес. Күйөөсүнүн көңүлү тынчып, уулун бууруна кысып, эркелеткен сөздөрүн шыбырай айтканын көрүп, Гүлүмкан дагы эсала түштү. Бостон кенжешин жанындай көрөт. Атында биздин тукумдагы Кенжебек болсун деп. Кенжебек койгон. Ар заманда малчылар бек болсок деп самашкан, тилек кылышкан. Бирок тагдырдын келекесин карабайсыңбы? Ар заманда малчылар малчы боюнча кала беришкен. Бостон да ошондой малчылардын бири эле. Бир аздан соң уктап калышты. Бала ортолорунда жатат, бирок көп өткөн жок. Карышкырлардын кайрадан улуу буңшуган үнүнөн ойгонуп кетишти. Короодо кайрадан дүрбөлөң түшүп, иттер үрүп калышты. Бу бир балее болду го. Бу эмне деген турмуш? Гүлүмкан ачуусу менен айтаарын айтып алып, бирок ошо замат өкүнө түштү. Бостон унчукпай төшөктөн туруп, караңгыда кийине баштады. Чыкпа деп суранды Гүлүмкан. Улуса улуй берсин, мен коркот экем. Чыкпай эле кой. Бостон болуптур деп чыккан жок. Ошентип караңгы түндө тоо түбүндөгү караңгы үйдө укпашка айла жок. Карышкырлардын улуганын угуп жатышты. Түн ортосу небак оогон, таң атаарга жакындап келатат. Карышкырлар улугандан улуп, тоо ташты жаңыртып, тегерек чөлкөмдөгү жан жаныбарлардын үрөйүн учуруп, кишилердин уйкусун чайыттай ачып, улам күчөп улуй берди. Улуй берип жаныбызды сууруп алмай болду го. Буларга эмне керек деги? Деп жиберди Гүлүмкан токтоно албай. Буларга эмне керек болмок эле? Бөлтүрүктөрүм керек, бергиле деп отурат, деди Бостон. Бөлтүрүктөрү берди эмес да. Небак эле алып кетпедиби? Аны булар кайдан билет? Буларды жырткыч дейт. А жырткычтын билгени ушу. Из жүрүп отуруп ушу жерге алып келбедиби? Бүттү. Ушу жерде тиктейт да отурат, жылбайт. Айтып көрчү түшүндүрүп. Менин үйдө болбой калганымды карачы. Мен бу кылык үчүн Базарбай доңуздун мойнун бурап жулуп алмакмын. Ол жону ала алат экен дагы, төлөмөрүнө биз калат экенбиз да. Бостондун сөзүнүн тууралыгын күбөлөндүргөндөй, бирде үмүт үзүлгөндөй оор, аянычтуу, бирде баарына кайыл болгондой каардуу, жаалдуу улуган үн дагы асманга созолонду. Иштери күйбөрттөнүп, не кылар айласын таппаган бөрөлөр караңгыда каңгып басып турушкан болчу. Айрыкча Акбаранын уңулдап өксүгөнү жанчыда кыз. Көрүстөндө баласын көрүп кучактап, бакырып ыйлаган аял да бир, Акбара да бир. Муну угуп жатып, Гүлүмкан Эрназардын ашууда өлгөнүн укканда кандайча дубалга башын койгулап, зар какшаганын эстеди. Ошо замат каны дүргүп, ичине кандайдыр бир оор убайым кайгы толуп чыкты. Ушунун баарын Бостонго айтып жибербей, аз жерден калды. Өзүн өзү зорго токтотту. Ошентип уйку качып, түн өргөн шыпты тиктеп жатышты. Кенжешкана күнөөсүз наристе таттуу уйкуда. Уурдаткан бөлтүрүктөрүн жоктоп, Акбаранын тынбай улуганын тыңшап жатып, Гүлүмкан эмеспи? Баласына эч кандай коркунуч жок болсо да, эмнегедир уулун алдан эмеден коргошко даяр тургандай, кооптонгон, жүрөксүнгөн сезимде болду. Тоолордун кыркырларынын үстү агыш тартып, таң кулан өк сала баштады. Тоо түздө чылк басып жаткан түн аздап абага тарап, асманга сиңип жок болуп бараткансыды. Жылдыздар өчүп, жакынкы алыскы тоолордун сөөлөтү шаңкайып көрүндү. Жер бети келберсип, ачылып чыга келди. Бул маалда бөрөлөр Акбара менен Таш чайнаар башат капчыгайын беттеп, тоону карай кетип баратышкан болчу. Алардын кош карааны бирде кырдан көрүнө калып, бирде караңгылыкка сөңүп жок болуп жатты. Бөрөлөр кыйналган, жүдөгөн, баштарын ылдый салып, желип баратышат. Балдардан айрылып, түнү бою теңирге үндөрү жетип улуп отуруш буларга оңойго турбады. Жолдон бая өздөрү өлтүргөн
топоздун эти жаткан коктуга бурула кетсе болор эле. Адатта алар андай жаң эттен бир жолу тое жеп ала турган мүмкүнчүлүктү кое беришчү эмес. Бирок бу жолу өздөрүнчө энчилүү этке кайрылууну Акбара каалаган жок. Ана башы анткенден кийин таш чайнар да андан бөлүнүп кете албады. Күн чыгаар алдында үңкүргө чукул калганда Акбара баягы бөлтүрүктөрү күтүп жатчу кездегидей эле атырылып чуркап жөнөдү. Бул өзүн өзү алдоо, жок нерсеге ишенүүнүн күчү таш чайнарды кошо күүлөндүрдү. Экөө тең капчыга өрдөп, уруп салып кетип баратышты. Аларды төрт бөлтүрүккө эртерээк жетүү үмүтү жээликтирип жиберди. Баары кайтадан кайталанды. Бадалдын арасындагы өздөрүнүн жолу менен Акбара асканын түбүндөгү үңкүргө шапашып кирип барды. Аңкыраган бош булуң бурчту кайрадан жыттагалап чыкты. Эмчек соргон бөлтүрүктөрүнүн жок экендигине дагы бир жолу ишенди. Бирок буга макул болгусу келбей, кайрадан ийинден атып чыкты. Жаалына чыдабай, чыга бериште бет келген таш чайнарды жана бир уруп өттү. Кайрадан булактын жанында Базарбайдын издерин шимшилеп тегерене чуркады. Бу жерде бүт баары айрыкча ташка жөлөп койгон оозу ачык бөтөлкөдөгү арак жийиркенээрлик чоочун жыт эле. Кескин буркурап, көңүлдү айланткан жаман жыт Акбаранын жаалын кайнатты. Ал ыркырап, өзүн өзү каап, жерди тиштегилеп, андан кийин тумшугун көккө каратып, созулонто улуп жиберди. Өмүрүндө мындай ызаны эч жерде көрбөгөндөй, үнүнө аралаш ыйлады. Көк көзүнөн жаш мунчукта куюлуп кетти. Аны сооротор, ыйына кошулуп ыйлап, кайгысын бөлүшөр эч ким жок эле. Улуу тоолор калыбынан жазбай суз гана карап турушкан. Сиздер Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун Кыямат романынын 3 бөлүмүнүн 2 чыгарылышын уктуңуздар. Окуган Кипариса Сурахманова, чыгарманын уландысы кийинки чыгарылышта.